Италия эли жөнүндө кызыктуу 5 топко кош келиңиздер. Азыр сиздерге биз Италия элинин дүйнө жүзүн таң калтырган ар кандай азыктарын айтып беребиз. Башка өлкөлөр сыяктуу дагы Италия дүйнө элин таң калтыра алат. Сиздер көрүп аткан бул кадимки ашкабактын гүлү. Ашкабактын гүлүн сезон убакта гана терип алышат. Өзгөчө өзүнө тартып алуучу сырдуу даамы бар дешет. Ар кандай рецепттерди колдонушат. Ал эми баасына келсек, 1 килограммы 20 евродон өйдө болот. Ал эми экинчи топко биз кызыл кызылчанын жалбырагын киргиздик. Кызыл кызылчанын жалбырагын сиздер дагы ыргытпастан сууга кайнатып, зайтун майын кошуп, анын үстүнө лимондон аралаштырып ар кандай азыктарды жасасаңыз болот. Витаминдерге өтө бай. Ал эми үчүнчү топто бул Сардиния аралынын курттаган сыры. Жакшылап карасаңыздар, сойлогон тирүү курттарды көрөсүз. Тирүү бойдон нанга шыбап жешет. Көптөгөн туристтер, телеканалдар, журналисттер келип, бул сырдын табышмагын таба элек. Бир гана жасагандар бул сырдын табышмагын билет. Ал эми төртүнчү топто Италия эли кадимки үлүлдү бышырып жешет. Үлүлдөрдүн баасы ар кандай болот? Бул сиздер көрүп аткан үлүлдүн килограммы 27 евро турат экен. Италия эли негизи үлүлдү бир гана жебестен ар кандай косметикалык каражаттарга дагы колдонот. Эгерде биздин каналга жазылып биз менен чогуу болсоңуздар, үлүлдү терип келип, аларды кантип багат, кантип бышырат, кантип жейт баарын көрсөтүп беребиз. Ал эми 5-чи топко бул деңизден чыккан тикенектүү жандык. Тирүү жеген азыктардын катарына кирет. Италия элинде бул жандыкты ричи ди маре деп аташат. Ал эми биз кыргызча которуп көргөндө деңиздин кирписи болот экен. Деңиздин түбүндөгү таштарга жабышып турган болот. Ал жерден сыйрып чогултуп алабыз. Негизгисинен ургачы жана эркек болуп бөлүнөт. Ургачысынын өңү сыя болот, эркегинин өңү кара болот. Көбүнчө ургачысын эле алабыз. Ал эми эркегин алсаң, ортосунда эч нерсе жок болот.